Ош курулуш коллеждин аянты дээрлик 6000 квадрат метрди түзүп, өзүнө 3 окуу корпусун камтайт. Билим берүү жана илим министри тарабынан каржыланып жаткан долбоордун негизинде 4 кабаттуу бир окуу корпусу оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Мындан тышкары окуу жабдуулары, компьютердик техника жана эмеректер менен камсыз болду. Иш-чара бир эле Ош курулуш коллежинде эмес, жалпы министрлик тарабынан жалпы республика боюнча канча окуу жайды долбоорго киргизген болсо, ошол окуу жайлардын баардыгында бир убакта, бир учурда ачылыш өткөрүлдү. Ош курулуш коллежи бул ачылышка онлайн режимде жалпы жумуш берүүчүлөр менен жана мугалимдер жааматы менен биргеликте катышты. Аталган окуу жай 1965 жылы түптөлгөн. Акыркы оңдоп түзөө иштери мындан 30 жыл мурун болгон. Эскилиги жеткен имарат жаңыланып тим болбостон, студенттер жана окутуучулуу курам үчүн жакшы шарттар жаралды. Маселен, 2 интерактивдүү доска жана 2 каана компьютерлер менен камсыздалды. Мындан сырткары ар бир адистикке ылайыкталган техникалар алынып келинип, материалдык база чыңалды. Профнастил деп атабыз го, эң үстүнкү кровляны жапкандагы. Ошо профнастилге форма бере турган аппарат. Баягы суунун ага турган жерлеринен форма бере турган аппарат ушул. Кесип берип, форма ала турган аппарат ушул. Быйыл сентябрь айында ишке берилди. Класстарыбыз жарык, парталарыбыз жаңы. Ошондой эле мондой интерактивдүү доскалар, жаңы үлгүдөгү, эң акыркы үлгүдөгү интерактивдүү доскаларыбыз келди. Акыркы технологиядагы окуу куралдары, жабдыктар менен биз жабдылдык. Ошондой эле студенттерибиз, ошондой эле ушул окуубуздун, окуу жайыбыздын жамааты аябай бүгүн кубануу менен лентабызды кесип алдык. Учурда окуу жайда 600дөн ашуун студент 6 багыт боюнча билим алат. Алардын бири Адилет, архитектура адистиги боюнча 4-курста окуйт. Курсташтары менен жаңы имараттын ачылышына катышып, окуу үчүн заманбап шарттар түзүлгөнүнө кубанычта. Биздин коллеж мен биринчи келгенде ушу баа Союздун немелери баары. Союз окуучу азыр бажоо заманбап болуп өзгөрүп, жакшы ремонт болду. Келечекте тапшыра тургандар болсо, совет берем, кеңеш берет элем, ушу жака тапшырып окуп. Ош облусу боюнча 2 объект оңдоп түзөөдөн өттү. Алардын бири Ош курулуш коллежди болсо, бири Кыргыз Ата айылындагы номер 54 кесиптик лицей. Жалпы облус боюнча 52,9 миллион сом акча каражаты сарпталган. Гулена Сагынбек кызы, Шаршен Шайымкулов, Билим жаңылыктары, Ош шаары.